Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Өзүңөр билесиңер, мына дем алыш күнү 20га жакын кишилер, белгилүү саясатчылар, блогерлер, журналисттер камакка алынып кетти, СИЗО 1ге. Анан кийин бияктан аттарын белгилеп кетейин: Равшан Жээнбеков, Гүлнара Журабаева, Асия Сасыкбаева, Перизат Суранова, Атай Бешенбек, Эрлан Бекчорович, Азимбек Бекназаров, Рита Карасарто, Клара Сооронкулова, Жеңиш Молдокматов, Талайбек Мадаминов, Айбек Бусурманкулов, Айданбек Акмат, Чынарбек Шабдануулу, Чыңгыз Капаров, Улукбек Маматаев, Нурлан Асанбеков, анан дагы башкалары да. Негизи у нас даже вот политические взгляды разные, да, ушу кишилер мененчи, особенно со мной, да. Бирок акыйкат үчүн бул туура эмес да, бул туура эмес чечим. Эртең бүрсү күнү бир кыйналып кетсек, ушу журналисттерден эчтеке жардам күтпөй эле койсоңор болот да, бул туура эмес. Вы понимаете, что власть теряет поддержку СМИ и журналистов? Ошон үчүн мен күн тартибине суранат элем. Бүгүн министр внутренних делды чакырып, ички иштер министрлигин, омбудсменди чакырып, ГСИМди чакырып, условия ужасные дейт. Ошолор баарын чакырып туруп, бүгүн отчет берсин, бизде суроо жооптор толтура да. 71-ге чыккан Асия Айтбаевна жана Журабаева эжелер, булар мыйзамдын сызыгынан чыккан адамдар. Булар бийлик басалы деген эч кандай ою да жок, мыйзам бузган эмес. Асия Айтбаевна убагында ошо Сады Жапаровдагы боштондукка чыксын деп митингге чыгып жүргөн аялдардын бири. Ошондуктан мен баарына үйүнөн курал талгандарга мен жооп бере албайм. Бир айрым кишилер мыйзамдын сызыгынан чыкпайт, алар өзүнүн пикирин айтып коюшту. Ошол эле жанагы Акыл Казаков, Айдын Акматовдор мыйзам жолунан чыккан адамдар эмес. Ошолорду мындай туура баа берсек, бардыгы айткан пикирине жооп берет. Бардыгы конституциянын негизинде өзүнүн пикирин айта алат. Ошондуктан мына билесиздер, Тажикте кошулганда Атай Бешенбек, Эрлан Бекчороев биздин азаматтар кандай туруп берди эле? Ошолорго туура чечим кылсак. Биз ушул жерден бир 200 метр аралыкта турган жогорку кеңеш эмес, миңдеген чакырым башка мамлекеттер дагы ушуга реакция жасады. Эч нерсе болбогондой болуп, биз мыйзамдарды талкуу кылып отуруп алганыбыз эл өкүлчүлүгү деген бийик наамга татыксыз болуп калабыз. 23 киши кармалып аткан болсо, 23 үй бүлөнүн аркасында 5тен киши болсо дагы жүздөгөн кишилердин тагдыры маселе болуп атат. Көпчүлүк учурда өкмөт киргизип атат, президент суранып атат, ушуну кезексиз карап коелу, колубузда кагаз жок болсо деле кезексиз карап коелу деген демилгени көп көтөрөбүз. Мен ушул демилгеден колдонуп туруп биринчи жолу көтөрөм ушуну. Кезексиз эле бүгүн күн тартибине киргизип, болгондо дагы кече тийиштүү комитет караптыр. Тийиштүү комитеттин позициясы белгилүү. Ушуну кезексиз ушул маселеден карап баштасак, маалыматтарды угуп алгандан кийин анан мыйзамдарды талкууга өтө берсек. Аткарылбагандан кийин, мыйзамдар аткарылбагандан кийин үстөккө босток ала бергенден эмне пайда? Аткарылган күчүндө турган мыйзамдардын аткарылышы жөнүндө бир маалымат угуп коелучу, кандай болуп атыптыр, эмне болуп атыптыр? Биз кабыл алып кол коюп берип аткан мыйзамдардан пайда барбы, жокпу деген маселеге жооп болуп калат. Ошондуктан мен сунуш киргизем, жогорку кесиптештерибиз айткан маселени добушка коюп күн тартибине киргизип, кезексиз ушу маселеден баштасак деген. Мен айтат элем, Адахан Кимсанбаевичкечи бүт каерден болсо баягы өзүнүн баягы пиарын чыгарганга, пиарын иштеп чыкканга баягындай көп сөздөр сүйлөп атат да. Мен Адахан Кимсанбаевичке айтат элем, токтотуңуз, мындай сүйлөгөн болбойт да. Элге пиар, жөнөкөй жерден пиар иштеп болбойт. Мамлекет азыр кыйын акыбалда турганда кичине бир мындай мамлекеттик сыр бар дейт, кичине бир мындай сабыр кылып турган жакшы. Ана мен айтат элем, Адахан Кимсанбаевичкечи кимден кийин баягы дин жөнүндө сүйлөйсүз, билем дейсиз, бирок билем дегениңиздин билбегениңиз өкүнүчтүү да. Дин жөнүндө сүйлөйсүз, ар дайым баягы выбор маалында, агитацион маалдарда дин жөнүндө сүйлөп жүргөнсүз, андан билем дегениңизден билбегениңиз өкүнүчтүү да. Мен айтат элем, кимден кийин өлкө башчысына каршы сүйлөй турган болсо, күндү карап таш урган мен барабар да. Ал таш өзүңүзгө тийиши мүмкүн. Мындай кичине бир сыйлап мамлекетке ушундай биздин өлкө башчыда эч ким 30 жылда эч ким андай жакшы иштерди алып барган эмес. Мына күч баягындай күчтүү жанагы баягы
аружаларды алып келип, мамлекетке 30 жылда эч ким мындай биздин бийлик башында турган президентибизде эч ким иштеген эмес. Сиз 30 жылда bir kirpiç alып келген эмессиз. Мен айтам, сиздей азыр сиз менен тең келе турган бул жерде жигит мүнөздүү адамдар аз. Сиз менен тең келе бир гана баягы аял киши тең келбесе, мындай жөн жерден пиар иштеп, мындай бул жерде дүрбөлөң кылбаңыз элдичи. Күч өргөндөр өздөрү чечет. Мына Сүйүн Алдаштын сөзүнө мен кошулам. Любой нерсенин өзүнүн убакыт сааты келет. Мен айтам, ал сиз менен кийин сөзүмө комментарий бербеңиз. Чыгып сүйлөй турган болсоңуз, мен сизге айтайын. Мен чыгып мен сизге билем деген, билбеген нерсеңизди мен түшүндүрүп берем, кабинетиңизге бар. Бул жерде биздин депутаттарга тоскоол болбойлу. Фархат инемден да сөзүнө кошулам. Биздин коллегабыз эми билесиз, өзүнөн башканы жакшы көрбөйт. Өзүнөн башканы акылдуу сезбейт. Бул эми дешевый пиар да. Дешевый пиар. Эми бул жанагы мен кечирип коем, эми улуу сөздө айып жок дейт. Бул политический мусор да. Одно и то же. 30 лет одно и то же. Себе пиарить нужно. Публика ойнош керек, өзүнү пиаритеш керек. Ошон үчүн ишти алып баралы. Сүйүн Абдуллаевичти мен колдойм. Кийин укук коргоо органдарынын жумуштары бүтсүн, чакыралы, келели. Биз деле переживать этип атабыз. Биз деле күйүп атабыз, биздин жарандар. Урматтуу коллегалар, бүт барыңыздарды сыйлайм. Бирок ошол эле кезде эстеткерсем да, бири-бирибизге тийишпесек, бирөөгө мен мындай кошулбайм, бирок ошол эле жерде чындыгында депутат мындай тиндей деп эми ар бирөөсү өзүн билет да. Эл дагы аны билет. Бири-бирибизге оценканы бербейли да. Себеби бул ато мындай азыр прецедент болуп калып, аны бири-бирибизге тийишип баштайбыз да, бул туура эмес да өзү. Бири-бирибизди сыйлап, депутаттык мандатты сыйлап эми зачем намма тийишип. Урматтуу депутаттар, маалымат катары эле угуп коебуз анда түштөн кийин. Макулсуздар ошол, Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып, биздин канал менен бирге болуңуздар. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.